Тажрыйбалуу балдар хирургу Төрөбай Мураталиев Бишкек шаарынан Талас областына келди. Эми ал Манас районундагы ооруканада иштеп, бейтаптарга кам көрөт. Карманыбыз бул жака үй бүлөсү менен чогуу көчүп келген. Ага бул аймактагы шарттар жаккан. Үй бүлөбүз менен көчүп келдик. Менин келинчегим да өзү медицина кызматкери болот. Ал анестезиолог, мен балдар хирургу болуп иштечүмүн Бишкекте. Манас районунун калкка 30 миң эле киши да Бишкекте 2 миллиондук шаарда кызмат кылчубуз. Аяқта, конечно, операция көп. Жаш дарыгерлер келет, көбүбүз дегендей кызматыбызды кылабыз. Бул сапар Талас областына Бишкек шаарынан бир эмес 9 ак кабатчан келди. 5 интерн, 4 дарыгер. Алар райондордогу ооруканаларга бөлүштүрүлдү. Эми милдеттерине киришип, облус калкына кызмат кылышат. Манас районунда 2 дарыгер келди. Айтматов районунда 1 дарыгер, жана бир клинический ординатор келип эмгектенип башташты. Бүгүн биздин дагы ошо облустук ооруканага 2 жаш дарыгер, невропатолог кадистиги боюнча эмгектенип башташты. Жана ошондой эле 4 интерн врач дагы келди. Жатакана боюнча маселе жаралбайт. Дарыгерлер жайгашып, буйруса жакынкы арада уже эмгектенип башташат. Таласка келип иштеген дарыгерлерге эми кошумча эмгек акы төлөнө баштайт. Мындай чечимди облус бийлиги кабыл алган. Каражат Альянс Алтын фондунан берилет. Бул врачтарга, толук кандуу иштеп аткан врачтарга 40 миң сом ай сайын, ординаторлорго 12 миң сомдон. Контрактты 3 жылга беребиз. Биринчи бысмылла дегенде 3 жылга контракт беребиз. Анан акырын ошол нерсе туура кетсе улантып кете беребиз. Жергиликтүү бийлик муну менен чектелбей, студенттерди медициналык жогорку окуу жайларга окутууну чечкен. Дарыгер болом деген Таластагы бүтүрүүчүлөргө алардын контрагын толук төлөп берүүнү сунуш кылган. Бирок азырынча 30га жетпеген гана студент чогулган. 30га жетелеп контракт түзгөн балдарыбыз окуусун аяктаганга чейин, интернатураны аяктаганга чейин төлөп беребиз. Анан алар келгенде уже бул жерден айлык акы алып, кадимкидей иштешет. Бирок бир шарты бар. Ординатура бүткөндөн 5 жыл врач катары Талас областынын мамлекеттик ооруканаларында иштеш керек. Белгилей кетсек, Талас облусу 170 дарыгерге муктаж болуп жаткан. Бүгүнкү жаш кадрлардын келиши менен бул тартыштык бир аз да болсо жеңилдеди. Эми дагы обласка 165 дарыгер керек. Бул тартыштыкты жоюу үчүн президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, саламаттыкты сактоо министрлиги жана медициналык академия менен биргеликте иш алып барууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.